Бүгүн 21 майда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Жекебаевдин иши боюнча жаңы жагдайларга соттун көңүл бурусун талап кылып, парламенттеги бир нече фракциянын өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрөт. Ал эми мындай талап менен өнүгүү прогресс, республикада журт жана Атамекен фракциянын өкүлдөрү депутат Жанар Акаев чыгарып белгилүү болду. Аталган жыйында депутаттар мурунку бийликтин убагында саясий куугунтукка кабылгандардын бири катары сот тарабынан далилсиз айылып коюлуп, соттолгон Өмүрбек Жекебаевдин ишин кайра кароо туура деп эсептешет жана талап кылышмакчы. Маалыматтарга караганда Жекебаевдин адвокаттары тарабынан ишти кайра кароого бир нече жаңы жагдайлар тиркелген документти сотко беришет. Бишкек шаарынын мурдагы мэри, бажы кызматтын мурдагы жетекчиси Кубанычбек Кулматовго коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу маалыматты Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчылыгы тастыктады. Анда белгилүү болгондой, УКМКнын башкы иликтөө башкармалыгы тарабынан шаар башчысына учурда айыбы козулуп, Кылмыш кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүмү коррупция боюнча айып тагылды. Кулматов 2014-жылы ошол кезде Бишкек шаарынын мэри болуп турган маалда Бишкек ТЭЦин модернизациялоо наугагында Тарих ТБ компаниясы тарабынан мектеп курууга бөлүнгөн $2 миллион грант каражат мыйзамсыз колдонулганы аныкталды деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, 2 күн мурун атайын кызмат тарабынан анын үйүнө тинтүү жүргүзүлгөн эле. Мас абалында Унаа айда Бишкектин көчөсүндө жөө кызы сүзгөн айдоочу камактан бошотулуп, үй камагына чыкты. Бул тууралуу шаардык милицияда билдиришти. Маалыматка таянсак, ушул жылдын 14-апрелинде Тоголок Моло жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинен Toyota Camry маркасындагы Унаанын айдоочусу жөө өтүп бара жаткан кызы ыргыта сүзгөн. Кыз ошол жерден жан берип, күнөөкөр айдоочунун спирт ичимдигин ичип алганы аныкталып, кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Кийинчерээк ал ИИМдин мурдагы министринин орун басары Нурбай Касымовдун уулу экендиги аныкталган. Азыр бул жигиттин баш коргоо чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен үй камагына өзгөртүлүп, абактан бошотулду. Эске сала кетсек, ал Бишкектеги номер 1 СИЗОдо камакта сурак берип отурган эле.